Акыркы учурларда кыргызстандык мушкерлер дүйнөлүк аренада жакшы бир жетишкендиктерди көрсөтүп келет. Бүгүн бизде мына ушундай кыргыздын намысын чечирлерди чоң милдештерди коргоп келген мырза ММА мушкери Манас Темирбеков. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Күн кандай башталды? Эртең мененки машыгууларга жетиштиңизби? Же түз эле бизге келдиңизби? Эртең менен кросс чыгып келдим ичине. Ошол. Жакшы. 5 кылып келдим. Манас мырза, спорт дүйнөсүнө келгениңизге канча жыл жүзү болду? Уже 5 жыл болуп калды. 2013-жылы ММАге келгем. Ошол. Ага чейин башка спортто бокста машыккам. Бокста бир жыл, 2 жыл жүрдүм. Жакшы. Бизге куру келбей, мына ушундай чемпиондук коруңузду көтөрө келген экенсиз. Ушул тууралуу бизге айтып берсеңиз. Бул чемпиондук кур 9-февралда Ташкенттен баргам, Ташкентке барып, ошол мага чакырган болчу, келип ушуп кетип. Немеге поездга ушуп кетпейсиң депчи. Хорошо деп барып ушуп. Ошо буйруса алып келдик поезд Бишкекке. Жакшы. Негизи эле бул эмне себептен дал ушул спорттун түрүн тандап алдыңыз? ММА, эрежесиз уруш. Мен мурун бокста жүргөндө ММАге өтсөм экен деп кызыгып жүрчүм да. Аябай жакчы ММАчы. ММА ошо өзүмө жаат негедир ММАчы. Ушташкан жаат да. Азыркы учурда кайсыл салмактык категорияда? Азыркы учурда мен беттешке чыгасыз? 77 килограммга чейин түшөм. Негизи Кыргызстанда башында бир нече жыл мурун спортко жакшы көңүл бурулбай келет деп айтылчу. Бүгүнкү күндө бул стереотиптер жоголду. Жакшы эле көңүл бурулабы же дагы деле? Азыр көңүл бурулат, уже ММА уже бизде өнүгүп атат да, уже постепенно өнүгүп, уже буйруса баары алдыда да. Өнүгүп калды уже. Негизинен жеңилүү ызасын тартпаган жеңиштин даамын тата албайт дейт. Буга чейин канча ирет беттешке чыгып, канчасын жеңдиңиз, канчасында жеңилдиңиз дегендей? Мен 6 жолу чыккам. 3 жолу утулуп калгам. Бишкекте, Кыргызстандачы. 6 жолу уткам, эмеде му. Wave Pro Fight'та уткам, Wave Selection'да уткам. Ошоларда утуп келатам буйруса. 3 жолу утулуп калгам да. Машыктыруучуңуз ким? Машыктыруучу менин агайым бар, Вахитов Бактияр. Ошо менин агайым болот, ошол өстүрүп, ошол карайт. Жакшы. Үй бүлөңүз, ата энеңиз, айрыкча аял кишилер, апаңыз бул спортту чыгышыңызга кандай көз карашты? Апам каршы болот, негизи любой адам каршы болот го. Неме болот, кыжаат болот. Алдын ала немаган. Ошо бойдун алдына неме апама айтпайм. Бойго чыгаганды айтпайм. Айтпайсыз, билбейт. Билбей калат, ошо бойдон кийин келгенде билип кетти. Ошат. Бул спортто сизди эмне кармап турат? Спортко болгон кандайдыр бир азарт, күйүп, спорт дегенде күйүп жануубу же болбосо ММАде акча деп айтып калышат. Акча табуу максатында чыгасыз? Акча табуу максатында эле эмес. Просто мага жагат аябай спортчу. Өзүмө жагат да аябай. Кыргызстанда кандай түрлөрү өткөрүлүп келет? Wave Global деп, Ucles World Airtime Federation деп, дагы башка кандай түрлөрү бар? Ошо мен постоянно Wave'те урушам. Wave'те ошо постоянно ушуп келатам. Wave бар, GFC деген неме бар. Nomad Fights деген бар. Мына ушул уюмдар өз арада мелдештерди өткөрүшөбү? Өткөрүшөт. Келечектеги пландар жөнүндө сүйлөшсөк, дагы кандай алдыда пландарым көп бар? 1-апрелде буюрса Микки Силат деген организация бар. Ошого урушам буюрса. Апрелдин 1-индечи. Евразия болот экен. Битаганга кур берет экен, поезд берет экен. Поезд үчүн неме урушабыз буюрса. Жакшы. Негизи беттештерге даярдык көрөрдө
беттештердин датасы чыкканда канча күн катуу даярдык, күчөтүлгөн даярдык башталат? Бир ай астынан бир айдын алдын ала уже неме бүт баштайсың, баарын унутуп, даярданып унутуп баштайсың да. Беш комитет баштайсың, 5 комитет деп. Негизи спорттон сырткары дагы кандай таланттарыңыз бар? Кайсыл жакта иштейсиз, балким окуйсуз? Мен окууну бүткөм. Аяктаңыз? Азыр ошо немеде иштейм азыр. Ихласта иштейм. Ихлас компаниясы. Ихлас компаниясында иштейм. Жакшы. Айтсаңыз, негизи эле спортко келем деген жигиттер, бизди көрүп жаткан өспүрүм балдар, спортко келем дегендерге кандай кеңештерди айтасыз? Аларга кандай спортко чакырык таштайсыз? Бүгүнкү күндө спортчу десе эле бизде жанагындай чала спортик деп популярный болуп кетти. Мындай 2 күн залга барып алып дегендей чыныгы чемпиондор башкача болот экен. Мен баамдашым боюнча оор басырыктуу, жөнөкөйрөөк, маданияттуу келишет. Ал эми залга 2 күн барып эметкен балдар айырмасы эмнеде? Чыныгы спортчулар спортто жүргөндө билет, спортто жүргөндө түшүнөт. Спортто постоянно жүргөндөр, рингке чыккандар ошол билет, түшүнөт. Балдарга, бизди көрүп жаткан балдарга кандай кеңеш бере элериңиз? Мен да ушундай чыксам деп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жакшы өнүгүп, жакшы пропаганда болуп атат бул спорт өнүгүп атат Кыргызстанда, буюрса баары жакшы. Жакшы. Акыркы мына ушул Ташкентте болуп өткөн мелдеште атаандашыңыз ким болду? Кайсыл жактан? Атаандашым ошол жактан местный бала болчу. Өзбекстандын местный бала болчу. Ошо Намайн экен, ал элечи күчтүү бала экен. Ошол келип буюрса. Демек, оңойго турган жок. Оңойго турган жок. Ал деле любой адам деле, например, рингке чыкканда утам деп чыгат да. Утам деп чыгат. Ошо аракет кылдык. Негизи ММА'де көбүнчө сиз демек бокс спортунан келгендиктен стойкада деп коет. Стойкада көбүрөөк иштейсиз же? Мен негизи ооба. Стойкадан көбүрөөк иштейм. Грэплингден келгендер партерде көп иштейт. Партерде кандай? Сиз партерде деле өздөштүрсөңүз керек демек. Өздөштүрдүм, уже 5 жылдан бери жүрөм ММА'дечи, уже баары жакшы буюрса. Жакшы, эң сонун. Дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Көздүн желегин, мына ушинтип чоң мелдештерди дагы желбиретип жүрө бериңиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда ММА мушкери Манас Темирбеков мырза болду конокто.